Атаны азыр деген кыздар укпайт эч убактачы. Кыз менен айтышкан намыстуу болобу. Мен бияктан бир пример келгим келип атат. Балдардын намысы жок дегенге. Мисалы Дастан эке кечирип коңуз, бирок деген кыз менен айтышкан намыстуу болобу. Кыз турат да кыз айтат. Суроо бересиздер, биз жооп берип атабыз. Силер суроо берип атасыздар бизге. Ошого жооп берип атабыз. Мен ошону айтып атам мен. Эркектерден бир сөз менен бүт баарын ооздон жаптырып коюш керек деп бир айткандачы. Бир сөз айтканда мисалы үй бүлөдө атанын сөзү закон болуш керек. Ата бир айткан сөзү закон болуш керек. Ошондой эле бияктан дагы бир айткан сөзү болуш керек да. Атанын сөзү закон деп атасыңар, атаны азыр деген кыздар укпайт эч убактачы. Эмнеге укпайт? Эмнеге укпайт? Анткени азыр ар бир үй бүлөдө экиден эле бала. Максимум 2ден бала. Кыздардын көзүн карайт ан сайынчы. Атасын урушса, кыз асын өлөм, этаждан учуп өлөм деп учуп өлгөндөр да болгон да. Үйдөн ата энем мен уруштум. Мен ошон үчүн деп көп бузулуп кеткен кыздар ошондон курнамыстанчы. Атасы аны жаман болсун, бузулсун, көчөдө калсын деп урушкан жок да аны эч убактачы.